Бул жылы өкмөт республикалык казынанын эсебине 280 чакырым жол салат. Мындай маалыматты транспорт министри журналисттерге билдирди. Ар бир айылдык райондун центрлеринин ичинде 3 километрден асфальт бар быйыл. Кыргызстандагы бардык район центрлеринин ичинде 3 километрден асфальт. Это где-то 126 километр. Калган километрлер, калган жолдор bir rayondун ортолугундагы областтык ортолугундагы кошкон жолдор. Балыкчы Корумду, Балыкчы Ош альтернативдүү жолунун иши да улантылмакчы. Ал эми Манас аба майданына кеткен жол сапатсыз бүткөндүктөн улам кайрадан жасалуу алдында турат. Көз менен эле карап койбой, инструментальный, лабораторный текшеребиз анын бардыгын. Текшерип туруп, кайтарадан бул бюджеттен акча сурабайбыз, бюджеттен акча талап кылбайт. Подрядчиктин эсебинен ошол жердеги жолду кайтарадан калыбына келтиргендердин иштерин алып барабыз. Бишкек-Карабалта сокулук жолу да азыркыга чейин башталбай келет. Бул маселени депутаттар парламент жыйынында көтөрүп чыгып, өкмөткө суроолорун жолдошту. Бишкек-Карабалта жолу биз ушул жака келгенде дагы уктук элек Бишкек-Карабалта. Бирок тендер өткөндө билинди, контрактка кол койгон. Бул Бишкек-Карабалта жолу маселе, бул Сокулук-Карабалта жолу экен. Бишкектин чыга беришинде Вайн Антоновка айылынан кийинки пост ГАИде нары салынат деп атат. Контракт кол коюлду деп. Бул 9 километр эмне себептен арзандаганын коомчулукта көп талкуу жүрүп атат. Тамтыгы чыккан бул жолдор Борбор каладагы Тоголок Молдо көчөсү, эң болуп Бишкектин көчөлөрү оңолбой жатса, башка облустарды сөз кылбай эле койсо болот. Андыктан шаардыктар өлкөдөгү жолдордун сапатына канааттанбайт. Машинанын баары бузулуп атат да. Ходовой частьтер кетип атат, амортизаторлор кетип атат. Ар кандай эмелери болуп атат, жана рессорлор сынат машиналардын. Биз маршруткаларын өзлөрү ошондой ичинде кетип баратканда деле, маршрутканын ичинде кетип баратканда деле канчадан кишини салып, момундай аңгыл-дөңгүл жолдордон айдайт да, мисалы маршрутка общественный транспорт жүргөн жолдорчу. Өтө начар, өтө борбор болгондон кийин өтө начар. Вот, смотрите, слякоть, грязь. А они что делают? На воду выливают вон смолу. Жогорудагы тасма социалдык түйүндөргө тарагандан бери транспорт министрлиги жанданып калгандай, бирок 5 чиновниктин кызматтан кетиши менен маселе чечилип калган жок. Ким кылып атат муну? Кайсы министр келет экен? Сооронбай Жээнбеков. А сизге ким приказ берди монтип суунун үстүнө смола куй деп? Талкаланган жолдордун тагдырына бул системадагы гүлдөгөн коррупция себеп экендигин эксперттер айтышат. Мындан улам башталган жолдор аягына чыгабы же жокпу? Аны убакыт көрсөтөт. Рустам Алымбаев, Сентябрь.